Сааттын жебеси 8, жумадан шаршемби, ал эми музыка каналынын берүүсүн сиз күткөн, сиз сүйгөн сонун шоу программасы улантат. Саламатсыздарбы? Ооба, кээде сиздердин эски сүйүүңүздөрдү эске салган, кээ бир убакта тескерисинче сиздерди шаңга бөлүп бийлеткен УТРК музыка телеканалы сонун шоу программасын баштайбыз. Жалпы биздин көрүүчүлөргө кутман кеч. Бардыңыздарга кайрадан кутман кеч. Ал эми бүгүнкү 1 саат бою сиздердин кызматыңыздарда мен Айганыш Туратбек кызы жана мен Нурлан Бактыбеков болом. Бүгүн дагы биздин студиябыздын коногу болуп келген керемет инсан бар. Бул чыгармалар менен ар бир биздин угармандардын өзүнүн аудиториясынын жүрөгүнө чок салган бир керемет инсан бар. Азырынча айтпай туралык, сонун бир маек курабыз деген ойдобуз. Ал эми сыртта болсо бир аз күз келип кичине суугураак, Ооба, бүгүн дагы жамгырды көрө алдык окшойт. Таза аба болуп, сонун атмосферага айланды. Дал ушул Айганыш жамгыр деп сиздерге мындай отсылка берип турган убагы азыр бүгүнкү конок мындай болот деген сыяктуу. Бирок эчкиче аба ырайы кандай болбосун, жүрөктөр ар дайым жылуу болсун, сөзсүз түрдө. Ал эми азыр болсо жалпыңыздардын назарыңыздарды биздин экрандарга бурабыз. Музыка каналында сонун шоу программасын улантабыз. Жогоруда айткандай, сиздерге даярдап койгон сонун биздин конокторубуз бар. Алардын четинен баштап айта кетсек болот. Жашоодо жалаң гана кайгылуу ырларды ырдаганына карабай, өзүнүн чыгармачылыгында ал эми жашоодо болсо шайыр, тамаша көй, ачык, айрым, ажарлуу, таланттуу айым бүгүн бизде конокто. Ооба, Айтор, бүгүн көрүүчүлөргө эскерте кетели. Жамгыр деген сөздү бүгүнкү эфирде көбүрөөк колдонобуз. Кээ бирки көрүүчүлөрүбүз деле уже түшүнүп турса керек. Бүгүн бизде конокто ким экенин Айтор тааныштыралык. Кыргыз эстрадасынын жылдызы, өзүнүн арулугу менен, жөнөкөйлүгү менен таанылган. Бүгүн бизде конокто дал ушул ырчы айымды Жамгыр деп дагы таанышат көп күйөрмандары. Бүгүнкү студиябыздын коногу Алтынай Асанбекова. Ыйлап алчы, жамгыр жүрөгкө сактабачы, кайгы төк жамгыр көкүрөктү, жеңилдете ыйлап алчы, жамгыр ыйлап алчы. Ай, баракелде. Браво. Саламатсыздарбы? Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Биз жакшыбыз. Мен да жакшымын, Кудайга шүгүр. Жакшы. Маанайлар сонун. Маанай бүгүн кичине эле мындай үшүп, жамгыр мындай маанайымды кичине чөгөрттү да. Эмнеге? Анан мен тамашалап эфирге келат да айтып атам, бизде кичине кечигип калайын деп аз калдым да. Анан бизде жамгыр жааса эле тыгын боло берет да. Неге жамгыр жаасам, неге тыгын болуп калат болду экен деген ойлор менен келдим да. Ошондо жамгыр бүгүн сиздин маанайыңызга бир аз өзүнүн тоскоолдугун жараттыбы? Ооба, билбейм эмнегедир үшүп, анан азыр сиздердин студияга келгенде кадимкидей мындай сонун атмосфера болуп, мындай унутулуп калды да. Мен ойлоп атпаймынбы, тескерисинче жамгыр деген сөз эми сиздин визитный карточкаңыз болуп калбады, чыгармачылыкта жашоодо дагы тескерисинче жамгыр жагат го деп ойлоп атпаймынбы сизге? Негизи жамгыр жагат. Жагат. Анан бирок кандай десем, мындай көп жамгыр боло берсе дагы үшүсөм, үшүгөн жакпайт да көпчү. Ошон үчүн биз азыр мындай күз мезгилине даяр эмес окшойбуз, мындай ысык болуп, жылуу болот эле, анан дароо суук болуп кетсе ошого мындай адаптация боло албай кичине маанайым чөктү да бүгүн. Менче мындай обстоятельство көбүрөөк жагат го, жамгыр жаап атканда көбүнчө айымдарга мындай обстоятельствага туш келишет го, баягы диван, плед, анан кофе, анан гитара жаныңызда. Негизи эле кандай аба ырайын тандайсыз? Ысык жагабы же өтө ысык эмес болсо дагы? Аябай ысык дагы жакпайт, аябай суук да жакпайт. Бирок кышты көп жактыра бербейм, ошо үшүкчөл болгон үчүнбү. Кышында ошентип маанайым түшө берет да. Мага жаз мезгили жагат, мындай ысыбайсың дагы, üşөйсүң дагы, күз дагы жакшы. Мындай ушундай бир ортодогу температура жагат да. Негизи эле жаз жарыш, күз күрөш деп коебуз го. Анан жазында мондай топтогон нерселериңизди азыр күзүндө тартуулаганга көрүүчүлөрүңүзгө даярсызбы? Кандай чыгармачылык тарапта жаңылыктар? Кудайга шүгүр, жакшы буюрса. Күз күрөш деп азыр чыгармачылык баягы
клип тартуу, ыр жаздыруу менен алекпиз, андан сырткары жакшылыктарда кызмат кылып атабыз. Буюрса күз берекесин берип баштады окшойт. Кудайга шүгүр, жакшы буюрса. Жаңы клип дагы тартууладыңыз окшойт, Неге тагдыр? Бул Неге тагдыр деген чыгарма жаздык. Сиздерге кетип атат. Буюрса бүгүн дагы аткарабыз. Андан сырткары жакынкы учурда дагы бир клип менен келем, буюрса. Эң сонун. Ошол буюрса, мындай өзүмө сөз бердим. Алтынай болсоң 5, болбосоң 15 бол. Буюрса ошол чыгармачылыктан бир жакшы иштейинчи деп, ошол ырлардын артынан ыр жаздырайын, клиптин артынан клип тарттырайын деген жакшы мындай бекем бууп аябай иштейин деп атам. Мыкты. Сонун жаңылыктарыңыз бар экен, чыгармаларыңызды аябай сүйүп угабыз. Анан жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп атасыз. Мындай суроо болсун, сахна сизди четтен караганда сахна сизге көп нерсени берип атат. Бериптир, күйөрмандарды берди, эң негизгиси эң сизге жакын болгон адамдарды берди. Анан сизден сахна ушул убакка чейин эмнени алды? Убакытты алды го деп койбой. Кандайча? Мен чынын айтканда, жеке жашоомду ушул сахна үчүн, чыгармачылык үчүн деп эмнегедир мен экинчи планга коюп келем да буга чейин. Анан мен ошол нерсени айта алам го дейм. Сахна менден ошол пока жеке жашоомду алып атат. Анан Кудай буйрса, бардыгы биз канча айткан менен бул деле Кудайдын буйругу. Биздин жаралып, ушул жашоого кандай максатта эмне кыларыбыздын бардыгы буга чейин жазылган болуш керек. Анан мындай катуу кетип айтпай эле коеюн, эми сахна мындай да алды, тигини алды, муну алды деп. Бул нерсени мен өзүм тандадым. Өзүм ошол нерседен рахат алам, ошондуктан сахна менин бунумду алып кетип калды деген сөздөн алсын да. Ооба, сөзсүз түрдө баягы Алтынай Асанбекова деген дагы бир мырза турат болуш керек, сөзсүз түрдө келечекте. Ошол ортодогу өткөн убакытты кайра кайтарып берчү адам сөзсүз түрдө жаныңызда болсун деген ниет кылалык. Анан ушул баягы бир аз жеке жашооңуз жөнүндө айтып калдыңыз. Анан өзүңүз баштадыңыз. Биз баштаган жокпуз. Жакшы жагы тишпеле турайлы дегенбиз. Мен да ойлонуп келаткам, андай жөнүндө эмне болсок. Мен билем да, ал суроо берилет, барыр акылаябычы, ошон үчүн терең кирип эле коелу деп чечтик. Качан анан кийим деген суроолор таптакыр болбойт. Болгону сиздин Алтынай Асанбекованын табитиндеги мырза кандай болуш керек? Табитимдеги мырза кандай десем, жөнөкөй эле болуш керек. Биздин эле кадимки эле карапайым биздин кыргыз мырзалары жагат. Анан жоопкерчиликтүү мырзаларды жактырам. Биз буга чейин бир 18-19 жашта баягы сүйөм, күйөм, анан сагындым деген сөздөргө башыбыз айланып кала турган болсо, азыр убакыттан ошол мырзанын жоопкерчилигине, ошо айткан сөзүнө тура алабы, ошол нерсесине карап, мындай көбүнчө бир акылга салып, көз карашта карап калат экенсиң. Анан эркек мырзага бул жоопкерчилик деген сапат мындай жакшы болуш керек деп ойлойм да, себеби үй бүлөлүү болот, өзү үчүн эмес, жубайы үчүн, балдар үчүн жоопкерчилик болуш керек. Ошондуктан мырза дагы эң баалаган жакшы сапатым ошол жоопкерчилик. Айганыч, демек менде шанстар бар экен да? Албетте, жок чакырган жокпуз да. Мен аябай жоопкерчиликтүү, эфирде 7-ге келем да. Ооба, 8-де эфир болсо мен 5-те эле келип алам да, 5-тен эле шактамын. Чындап эле. Негизи эле көп эле интервьюларда ушул суроону берип жатышат да. Анан азыр бир мондай бир таанышуу учурунда мүмкүн барбы же эч эле жокпу? Эми алып баруучу бала айтып калбадыбы? Жок деп эле коеюн. Шанс берип коеюн. Азыр жок деп эле коеюнчу. Бир нерсе болуп кетчү деп атат да коеюн. Тамаша албетте. Сонун маанай тартып атабыз. Анан сиздин чыгармачылыгыңызга кайтсак, негизи эле башында кавер менен ырдап баштагансыз, өзүңүз дагы айтып калдыңыз, ушул Жамгыр чыгармасын 2010-жылы эле мен ырдап койгон элем. Анан кийин клип кылып чыгардым деп. Анан негизи ошол каверлерди YouTube'га салып жүктөп жатканыңызда ушундай аудиторияны топтойм, ушундай таанылам деп ойлодуңуз беле? Мен эң биринчи чыгармам Жамгыр болгон. Баягы кавер эмес, ушул Жамгыр чыгармасын тартуулагам да эң биринчи.
Андан кийин ошол Бекбурбиев агабыздын Эсиңдеби деген чыгармасын кавердадым. Анан мындай жамгырдан үмүтүм чоң болчу. Анткени мен бул ырды 10 жыл сандыгымда сактадым. Анан бул ыр менин тар чөйрөдө ошол угуп жүргөндөр бардыгы билишчү да, мындай кандай ыр экенин жактырышчу. Анан жамгырга болгон ишенимим аябай чоң болчу. Мындай сезчүмүн да, ийгилик алып келе турчу ыр депчи. Анан бирок ошо Бекбайкенин Эсиңдебин ырдап атканда мен аны мындай чын жүрөгүмдөн эле өзүм каалаган үчүн эле аткарып YouTubeга салып койгом да. Анан мындай тез арада мени мисалы ошол Эсиңдеби менен тааныгандар да бар эң биринчи. Жамгыр эмес, биринчи эң Эсиңдебини угуп анан тааныгандар да бар. Анан мен ойлогон эмесмин да. Ошол чыгарма аркылуу таанылам деп ойлогон эмесмин. Ошол чыгармадагы мага бир кандайдыр бир чыгармачылыкта бир жакшы мындай тепкичке көтөрө алат деген. Мисалы Бекбурбиев агабыз менен биздин дуэтибиз бар, Карындаш жана Агатай деген. Бекбурбиев агабыз ошол Эсиңдеби чыгармасын мен аткарганымды угуп, ырдаганымды жактырып, анан ушул кыз менен ырдаса болот экен деген, мисалы ошол бир көпүрө болуп берген десем болот. Бирок мындай ушунчалык мындай алдыга сүрөйт ал чыгарма деп мындай анчалык ишенбей эле ырдап койгом. Жамгырга болсо кадимкидей ишенип. Бирок менче ошол ишеничиңизди актады болуш керек э. 100%, 200% актады го дейм. Мына азыркы убакка чейин кайсыл жерде болбосун, кайсыл өлкөдөгү биздин мекендештерибиз болбосун, аябай сүйүп угушат да. Ооба, Кудайга шүгүр. Ак жолтой чыгарма болду. Азыркы күнгө чейин мындай ыраазы болом да. Кантип ырдап калдыңыз эле бул чыгарманы? Бул чыгарманы автору Байкем болуп, анан ошол Байкем мага берип ырды. Анан ошол бир укканда эле жагып калган. Анан ошол менен ырдайм деген бир чечим болгон. Бир кандайдыр бир ошо бир ишеним болот экен чыгарманы тандап атканда. Мындай бир чутье деп коебу же интуиция. Ошондой болот экен да. Жакшы, ал тууган байкеңиз болот, э? Ооба, бир тууган ага. Демек, дагы бар экен да ушул сыяктуу салмактуу чыгармалар же? Ооба, бар, буюрса. Ооба. Жакшы. Сактап атабыз азыр. Эсимде деп чыгарманы баштап калдыңыз. Ошол менен дагы белгилүү болгонмун деп. Анда эмесе сизден бир тартуулсун. Ооба, дал ошол чыгарманы. Мен Эсиңдеби чыгарманы, Жамгырды буга чейин аткарып эле жүрөм. Мен аткаруумда YouTube каналда, өзүмдүн Instagram баракчамда угармандар угуп эле калышты болуш керек. Мен сиздерге жаңы чыгарма менен келдим. Маселе жок. Маселе жок. Келиңиз. Ошол чыгарманы аткарып берейин. Бир 2 айдын жүзү болуп калды. Ак жол Канатбек уулунун сөз обонуна жазылган Айтайынбы деген чыгарманы тартуулагам. Ошол чыгарманы гитаранын коштосунда аткарып берейин. Анда биз байкайлы анда. Ооба, сиздер байкаңыздар, мен айтайын. Sen oylosam sezim derece berbey
тереңде бөйкөлгөнүн айтайынбы. Hey, ойлосом ойдон кетпей, уктасам да түшүмө кирип улам, түнүмдү төрт бөлгөнүн айтайынбы. Же байкадыңбы, жан дүйнөм сабылганын, сен издеп сагынганын, жаным айтайынбы. Же байкадыңбы, жүз жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганы, жаным айтайынбы. Же сен байкадыңбы, мен айтайынбы. Браво. Байкадыңызбы? Айттым еще. Эң сонун чыгарма болду. Рахмат. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи бул баягы кыргыздын сыймыкты улуу Акжол Канатбек улуу агабыздын ушулдай калеми, сиздин тембриңизга, сиздин үнүңүзгө аябай жагымдуу жарашат экенин бул айтайынбы чыгармасы биринчи чыгып укканда эле байкагам да. Анан дагы ушул автордун башка чыгармаларын дагы угалабызбы? Дагы барбы ойлор? Мунулары бар экен, тигилери бар экен. Негизи бир автордун чыгармалары мындай бир адамдан чыккан үчүн мындай кандайдыр бир деңгээлде кайрыктар, мотив окшоша берет эмеспи? Анан менин азырынча планымда дагы жок негизи. Бирок балким дагы бир башка чыгармасын, балким сандыкта жаткан Мен уга элек чыгармасы жагып калып эле ырдабасам, азыркы учурда Могул ыр чыгармасын дагы ырдайм деген оюмда жок. Себеби ошол сиз буга чейин да айтып калбадыңызбы, байкеңиздин чыгармалары барбы депчи. Анан байкемдин буга чейин бир 4 ырын чыгардык. Бул күз деген чыгармасы бар, Жаным деген чыгармасы бар, Жамгырды, анан Жаштык кез деген чыгармасын. Анан ошол эмнегедир мага ошо бир автордон чыккан үчүн ырларым бири-бирине окшошуп бараткандай сезип кетип, анан ошол айтайынбыны башка автордун чыгармасын ырдайынчы дедим да. Анан ошол себептен мындан кийинки чыгарма балким башка автордуку болушу мүмкүн. Жакшы. Көбүнчө эле баягы Алтын Асылбековдун репертуарына мындай көз чаптырсаң, ушундай бир магдыраткан, баягы өткөн кеткенди эстеткен чыгармалар го. Анан мындай элдерди мынтирген чыгармалар качан чыгат? Билеткен. Ошол бир жума мурун эле сиздерге алып келдим ошол Неге тагдыр деген чыгарманы, Насирдин Жуманов деген агабыздын чыгармасы экен. Бул чыгарма ошол 90-жылдарда Айша Бүбү Мамбетова деген эжекебиз аткарган экен. Ошол чыгарманы биз Россияда жүргөндө Тынар Курбаналиев агабыз менен бирге гастролдук тур кылганбыз, бир ай Россия жергесинде. Анан ошол жактан Тынар байке айтып, ушул чыгарманы ырдап көрбөйсүңбү жаңылап деп, анан чын эле мага ушундай бир 90-жылкы мындай ретро стилде ырдагым келип жүргөндө, анан ошол ырды дароо укканда эле жактырып, анан ошол чыгарманы сиздерге алып келдим. Буюрса алдыңкы мүнөттөрдө чогуу угабыз, ырдап берем буюрса. Анан ушул чыгарма кичине мындай динамика алып келди да. Репертуарыма десем болот. Жакшы, өзүңүзгө кандай жактыбы, кандай кабыл алдыңыз? Кичине мындай биле албай, мындай көнө албай. Азыркыга чейин мурун мындай айтып атпаймынбы, бир ишеним бар болчу да чыгармаларыма. Эмнегедир ошо жанымдырдардын астында деле жагат болуш керек бул чыгарма менин аткаруумда деп, Жамгырда деле ушундай ишеним болчу. Эмнегедир бул чыгармадан аябай кооптондум. Мындай өзүмө ишенбей, анан мурун ырларым чыккандан кийин кечки просмотр карай берем да, YouTubeга салып элечи. Анан мында болсо карабай эле коеюнчу, аз болуп калса дагы деп карабай эле ушинтип атам да, мындай эмнегедир
кандай кабыл алат болду экен деген сыяктуу болупчу. Бирок жакшы эле ой пикирлерди угуп атам буюрса. Ал жакта образыңыз дагы бир башкача алтынайды да көрө алат экенбиз. Башка өңүттө кичине бир өзгөртүү киргизейинчи кичине болсо дагы деген аракетим болчу. Анан ал аракетим кандай болду? Эми эл тараза элсинчи дегендей биз эми баягы бир эле чыгармачылыктагы ушул нерсени мындай талап кылат экен да, өзгөрүүнү, улам жаңыланууну, өзүңө өзүң ыраазы болбой, өзүң чыгармаларың өзүңө жакпай, ушундай бир изденүү боло берет экен. Анан ошол себептен бир ушундай өңүттө көрөйүнчү деген аракет болду. Анан эми чогуу көрөбүз да. Негизи эле бул клипке байланыштуу болуп калбайбы? Мындай бир шаңдуу ыр чыгаруу, чыгарбоо, эгерде бул элдерге жакпай калса жок, мурдагы эле чыгармалар мурдай берейинчи деген. Ушул ойго кошулуп мен мындай суроо бере кетейинчи. Бир жанрдын туткуну болуп калам деп коркпайсызбы? Негизи биз бирок бул адамдын натурасы болот да. Ал натураны сен балекет жасап дагы жан дүйнөнү өзгөртө албайсың деп ойлойм да. Анан негизи мен өзүмдүн мындай натурам чыгармачылыктагы элге берер мындай жүрөктөргө жеткире турчу, балким үнүмдүн, тембрымдан балким бир нерсе бардыр. Ошол нерсе аркылуу элдерге ошол чыгарма жакшы өңүттө жетиши мүмкүн дегендейчи. Анан мен ошол өзүмдүн натуралдуулугумду бере алсам эле элдердин жүрөгүнө ошол чыгармалар жетсе эле менимче жакшы болуш керек. Анан атайын тим эле мен мындай кыла калайын деген деле ой максат деле жок. Эң башкысы элдер чыгармаларымды угуп, ошол чыгармалар аркылуу жан дүйнөсүн эс алдыра алса эле болду да. Жакшы, керемет. Анда дагы биз сүйлөшүп отура берип ушундай маек аябай кызык болуп атат. Жарым саат өтүп кеттир. Биз бир нерсени эскерте кетелик. Дал ушул биздин экрандардын ар жагында отурган биздин көрүүчүлөр дагы дал ушул бүгүнкү биздин коногубуз Алтынай Асанбекова өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Жакшы деп табылган суроолорго биз сөзсүз түрдө 10 октябрда Улуттук филармониянын чоң сахнасында боло турган Кыз жигит Сармерден концертине чакыруу билеттерди беребиз. Андыктан биздин студиябыздын номерлери алдыда жазылуу. Байланышка чыгыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Ооба. Негизи эле клип боюнча сөз кылып калбадыкпы? Анан эң кымбат тартылган клип деп кайсын айта аласыз сиз? Анан эң арзан тартылган? Кымбат деле клип тарта элекмин, чынын айтсам. Азыркы учурга чейин кандай болду? Эң ошол клип менен Жамгырга клип тартканбыз. Анан жанымга тарттык. Анан Кудай буйрса ушул жакын арада ушу Айтайынбы чыгармасына барып тартып келдик клип. Кудай буйрса ал клипти дагы презентация кылып сиздерге жакын арада келип калам деген үмүттөмүн. Анан ошондо келгенде ошол клип тууралуу айтып бербейинби? Эң кымбатыраак эле ошол болуп кетет. Жакшы, бирок сөз берип коюңуз, төкпөй чачпай айтып бересиз. Сыр болду, мындай болгон жок деме жок, Эмне айтып жатасыз? Ошондон бери айтып бересиз. Эң сонун. Анан TikTok желесинде олтурасызбы? Ооба. Стрим. Аябай көп эмес, көп листайт этпейм. Өзүмдүн ырларымды жүктөш керек. Анан азыркы учурда ушу чыгармалар TikToктон жакшы кетип атпайбы, мындай отрывоктары. Анан ошондой болгон үчүн эле кирип жүктөйм. Анан кээде мындай калжакем кармап кетет, ошондо тартып коем. Анан өткөндө бир комментарий бирөө жазып коюптур, мындай бийлеп жөн эле TikTok киргизген болчумун. Анан сен аракетиң бар экен, бирок ты лучше пой дептир. Анан ар бир негизи ар бир комментарийге деле маани бере бербейсиңдечи, бирок негизи бирок өзүмдүн деле принципим ошол да, мен лучше ырдайын дегенчи. Анан эми кээде маанайга жараша тартып коебуз. Мыкты. Дал ушул суроо берем деген биздин көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Саламатчылык, катуураак сүйлөй бериңиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Саламатсызбы? Алтынай эжекеге Отуэге арнап болду дегеним, сен бир сунаа деп. Рахмат. Бар болуңуз, өмүрлүү болуңуз, ден соолуктуу болуңуз. Рахмат. Бойдоксузбу же бойдок эмес билбейт. Супер бойдокмун. Рахмат. Uzun ömür, dен соолуктуу болуңуз, жарымчылык, ийгилик. Рахмат. Жылмай кетпесин. Рахмат, амин, айтканыңыз келсин. Жамгыр деген чыгарма сурамап аткан болчусуз. Кайда жүрдүңүз Жонатан деп?
Сіздің атыңыз? Балдар, бойдақ балдар көріп отырды эле. Атыңыз ким сізден? Атыңыз? Десек айрылып кетти окшойт. Айва, сүйінген бойдан кетті окшойт. Супер бойдок. Супер бойдақ деген бойдан кетті окшойт. Сонун жаңылык болду. Бизге эфирден кийин ортосунан кошулуп калган окшойт. Эртең саат 12:00 кайталоосу болот, урматтуу теле көрүүчү. Андыктан ошол жактан дагы көрө алсаңыздар болот. Сөз түрдө башынан баштап ошол жерде жандуу жамгырдын аткаруусун уга аласыздар, андан видео клибин да көрө аласыздар. Айтор ыраазычылык билдиребиз. Дагы бизге түз эфирге байланышка чыксаңыздар болот. Биздин биринчи көрүүчүбүз болду. Дагы күтөбүз, сөз түрдө чалыңыздар. Кыз жигит Сармерденге билет утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар, андыктан чамдаңыз деп айтмакчымын. Негизи анан ошол комментарийлер боюнча айтып калдыңыз. Ошол комментарийлерден көбүнчө сизге негатив эмес, жакшы эле комментарийлер жазылат окшойт менин баама караганда. Анан негативтерге дагы мындай бир караган убактыңыз болгонбу? Биз деген чармачыл адамдар сезимтал болобуз баары бирчи. Мактап койсо дардаңдап кетебиз, жамандап койсо манайыбыз чөгүп калат дегендейчи. Адамбыз да баары кызыгасың, окуйсуң дегендей ачыгын айтканда. Анан кээде болот эми. Мындай доказывать этким келип кетет да. Жок, андай эмес депчи анан бирок эми эл оозунда элек жок деп коесуң. Анан кайра эми ар бир комментарийге жооп берип, манайың чөгүп отурмак белең. Анан жөн эле өткөрүп коесуң. Бирок Кудайга шүгүр, мындай көбүнчө мындай позитивдүү эле көз карашта комментарийлерди алып жүрөм. Негатив жазгандар деле бар. Анан нейтралдуулар бар, качан турмушка деп койгон десең. Дал ушул учурда жакшы дагы эмес. Дал ушул учурда дагы биздин көрөрманыбыз бар экен, көрүүчүбүз түз эфирге чыккан. Алло. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Биз Ошол каласынан Алай районунан чалып жатабыз. Кубанычтабыз. Алтынайга ийгилик каалайбыз, аябай жайдагырбыз. Менин өчпөсүн кызым дагы куш келди деген конкурста аябай тарбияшка кылганбыз сени. Жанагы жигит дагы аябай жакшы болгон. Ошол конкурс бүткүчөктү сага колдоп эме кылган аябай. Ийгилик каалайм кызым, бактылуу. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Мени ошол Эгиз Тумар проекти аркылуу эң биринчи тааныган адамдар да бар. Биз буга чейин айтып калбадыкпы, Эсиңдеби менен тааныган, Жамгыр менен тааныган депчи. Анан быйыл эле көрдүк, бул какта жүрдү эле. Эгиз Тумар аркылуу тааныдык деген сонун проект болду. Эгиз Тумар ошону мындай улуу муундагы апалар азыркыга чейин тойлорго барып калсам, биз сага аябай переживать этпедикпи деп жакшы тилектерин айтып калышат да. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Ошол проектке кандай болуп келип калдыңыз эле? Ушул КТРК музыка телеканалынын чакыруусу менен эле келип калганбыз. Жуп-жуп кылып тандады белесиздер же өзүңүздөр тандадыңыздар беле? Жок. Башкалар да тандоо болуптур, бирок эмнегедир Өмүрбек экөөбүздө андай тандоо мүмкүнчүлүгү жок болгон экен. Бизге мындай ырдайсыңбы ошо менен, ооба ырдайм болуп эле анан ырдап калганбыз да. Мындай кандай десем, алдагы бир мындай мындай кандай десем, бир чуудо болуп калган да. Күтүүсүздөн, Күтүүсүздөн, ооба. Жакшы. Чоң рахмат. Дал ушул чыгарма эшиктеги аба райын, эшиктеги романтикалуу аба райын сүрөттөп кетти десем болот. Дал ушул сүйүү сезимдеринин Пикассосу болгон бүгүнкү биздин коногубуз Алтынай Асанбекова. Суроолорду узатсаңыздар болот. Бул экрандын алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Жакшы деп табылган суроолорго биз Кыз жигит Сармерден концертинде 13 октябрда Улуттук филармонияда боло турган концертке чакыруу билеттерин бергенге даярбыз.
Алтынай айым айтсаңыз. Мырза деп коебуз. Мындай бир тынугу болбош керек экен. Биз аябай маекке берилип кеткен болчук, анан эфирдин бир структурасына түшүш дагы. Анан эмне суроо бергим келип жаткан, мурда эгерде ырчы болбой турган болсоңуз, сизди кайсыл тараптан көрсөк болот эле? Кайсыл кесипте? Мен мындай кичинемден бери эле ушу эл адамы болгум келчү экен да. Азыр ойлосомчу, ушул мындай элдин центр внимания болгонду ушундайды жакшы көрөм да негизи. Анан балким ушу журналист болмокмун, балким алып барчу болмокмун, баары бир ушундай бир элдин арасында жүрө турган адам болмокмун го дейм. Бирок алган билимим боюнча картограф, геодезистмин. Эмне тиешеси бар? Ал эми баягы турмуш шартка байланыштуу ошондой окуп калгам. Анан ага деле көнүп калат экенсиң. Анткени мен 5 жыл мамлекеттик кызматта да иштедим да. Анан ал жашоого негизи адам баарына көнөт экен. Ооба. Биз жөн эле оозубузду чоюп антебиз, мынтебиз, антпей коебуз, мынтпей коебуз дей беребиз го. Башка түштө байтал жорго дейт. Анан кайсыл тармак көбүрөөк акча алып келе турган болсо ошол жакта жүрмөкмүн го дейм. Эң сонун жооп. Дал ушул мен ойлойм, мындай айганыш харизма менен, ушундай талпынуу менен мындай кино жакка, кино багытына барайын деген ой жокпу? Эмнеге? Анткени мен ойлой берчүмүн, же өзүм TikTok тартканда баягындай мен актриса деле болмок болушум керек деген сыяктуу болуп кетчү да мурунчу. Анан мен кийин ошол Эгиз тумар проектисине как раз Өмүрбек экөөбүз катышып калдык да. Анан Өмүрбек экөөбүз аткарып ортодон жанакындай ойноп эмелер болуп калганда, театрлаштырылган нерселер болуп калганда аябай аксадым да. Менден же балким баягы Өмүрбек профессионал актер болгон үчүн мен анын жанынан өзүмдү мындай эметтимби, басынтып баягы аткара албайм деген нерсе болду. Иши кылып менден актриса точно чыкпайт экен. Ушул жанымдын клипинде дагы өзүм тартылам деп тартылганмын да. Ошондо дагы көп сцена кылбай эле коелучу, биз жетелешип эле басып коелучу, биз отуралычы, анан мынтип эме сүйүшпөй эле коелучу деп эле ушуну кача берет экенмин да мен. Мен жөн эле жанагы комментарий айтмакчы, ты только пой дегендей эле ырдап эле жүрө берейин. Бизде чалуу бар, саламатсызбы? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Катуу сүйлөй бериңиз. Саламатсыз? Саламатчылык. Алтынай Асанбекова эле калын деп айтайын деп элем. Айтыңыз. Түзгөн болуп, изилеп бакып калган. Алло. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз? Даяна. Даяна. Сөз укпай калдым да. Өзүңүз жаккан ырларды ырдап берсеңиз дейт. Алдыда дагы көп ырдай турмады деле көрүнүп, буга чейин дагы ырдады. Биздин куттуу сахнабыздан дагы көрө аласыздар алдыңкы сааттарда. Ырайчылык билдиребиз жалпы биздин көрүүчүлөргө. Анан дал ушул ыр тандап атканда баягы репертуарга көп көңүл буруш керек го ырчылар. Анан ошол репертуарды өзүңүз тандап, өзүңүз ырларды тандайсызбы? Ооба, өзүм акыркы чечимди өзүм кабыл алам десем болот. Бирок ошол мисалы ушул Неге тагдыр чыгармасын, мисалы Тынар Курбаналиев агабыз айтып калды деп атпаймынбы? Ошол сыяктуу могул чыгарманы аткарып көрбөйсүң, бул чыгарманы аткарып көрбөйсүңбү деген сунуштоолор болот. Анан бирок акыркы чечимди өзүмдүн жүрөгүмө чыгарма чын эле жакса, өзүм чечим кабыл алып, анан өзүм тандап аткарам. Мыкты. Жүрөктөн чыгыш керек. Ал эми ушул кыргыз эстрадасында ким менен дуэт ырдагыңыз келет мырзалардан? Буга чейинки эфирлерде да айтып жүрчүмүн, айтып эле келем, өзүнө дагы айткам. Султан Садыралиевдин чыгармачылыгын аябай сыйлайм. Анан Султанбай Кеге дагы ушундай бир дуэтке жаралган чыгарма болсо мага алло деп коюңуз деп жүрөм. Анан балким эми Кудай буйрса болсо мен Султанбайке менен аябай сүйүнүп ырдамакмын десем болот. Жакшы. Айтсаңыз, жашыңыздан мындай бир дагы жашыраак көрүнөсүз деген комплименттер болгонбу сизге?
Анткени азыр мен же эже дешимди билбей, же айым дешимди билбей, Алтынай деген бойдо. Бийкеч дешимди билбей. Же жеңе дешимди билбей калдым да. Анан негизи эле сиз мындай бир эже дегенде сизден бир чоңдор деле мүмкүн эже деп алат, же сен деп алат, ушул боюнча айтсаңыз кандай реакция кыласыз? Негизи бир көрүшкөндө баягы маданияттуу адамдар деп койбойбу. Баягы сиз деп, эже деп бизде кайрылабыз го. Анан ошол сыяктуу биринчи мен өзүм дагы сиз деп кайрылам, мага да көбүнчө сиз деп кайрылышат. Анан мен мектепте окуп студент кезимде мындан да толук кыз болчумун. Анан толук кезде возраст кошуп анан 89суңбу, 88сиңби деп беришчү да. Анан мен чыгармачылыкка 26 жашымда, 27 жашымда аралаштым да. Анан бирок мисалы бир 18 жашында, 20 жашында аралашат го, жаңырдап чыгып, жашырчы депчи. Ошол себептен мени ойлой беришет. Бир аз жаш деп, мен сени ойлогонбуз, мынча экен деп көбүнчө азыркы учурда ошол сөздү көп угам. Ай сен жаш экен деп ойлоп жүрсөк дейт да кээде. Ооба, мен деле азыр сиз 27 жашымда аралашканмын десеңиз. Ай деп атпайм. Мен сизди андан да жаш деп ойлоп жүргөм негизи. Эфирден айтам, канча экенин. Ооба, сурабай турайын. Азыр деле жаш элем. Классташтарыңыз канчанчы жыл? Досторуңузчу деп элеби? Тамашалуу нерсе кошо кетейин. Негизи мен жашымды жашырбайм деле, бирок ошол Эгиз Тумар проектисине катышып атканда баягы алдыда визитка тартылат эмеспи 5 мүнөт, анан ошо үй бүлө темасында болуп калды, анан айтып калышты, сиз айта бересизби жашыңызды депчи. Анан ага чейинки катышуучу кыздар биздин жашыбызды сурабай эле койгулачы десе керек да. Мен айтып атпаймынбы, эми жашырганда эмне кебетең айтып турса десе, анан Өмүрбек тамашалап. Алтынай сен айтып койгонуң жашы, ата сен 40тагыдай эле көрүнөт. Биз ушундай жакын аябай группа тамашалашчубуз да. Ошол себептен негизи жашырбайм деле. Өзүңдүн жашың баары бир көрүнөт болуш керек. Ошондо азыр айтасызбы? Жашырбайм деп атасызбы? Жашырып атасыз? Классташтарыңыз жылы айтып койсоңуз. Эфирге барып калдым да, дагы бир эфирге. Анан канчадасың дегенде эле мен дароо эле айтып салып турмун да. Анан ошондо айтышкан болчу тааныштарым, мен кичине айтып коебойт белең, 18демин, 19дамын деп тамашалап айтып коебойт белең депчи. Анан ошондон кийин эфирден мындай дароо айткандай кичине туура эмес болуп калып экен да. Анда бир аз мындай кылыктанып, эфирдин аягында алыстап барып айтайын. Чоң рахмат. Бизде чалуу бар. Саламатсызбы? Алло. Сиз түз эфирдесиз. Саламатчылык. Катуу сүйлөй бериңиз. Ау? Сыналгыдан алыс турсаңыз сонун болот эле. Ош шаарына качан келесиз? Ош шаарына качан келесиз? Чоң рахмат. Ош шаарына ошол бүгүн эле чакырып алдым. Ошол Бекборбиев агабыздын концерти өтөт экен 11-12 октябрларда. Анан азыркы учурда убактыма карап атам, балким ошондо убакыт болуп калса, ошол Бекбайкен концерти менен барып калышыбыз мүмкүн. Дал ошол концертке келип көрсөңүздөр болот экен. Азыркы учурда ырчылыктан дагы башка жумуш менен алектенесизби? Жок. Мамлекеттик иште иштеген деп дагы угуп калдым эле. Мамлекеттик кызматта ошол картографияда иштедим. Мамлекеттик геодезиялык картографиялык кызматы деген бар. Ошол жакта 5 жыл эмгектендим. Андан кийин азыркы учурда баягы мамлекеттик дей турган болсок, Бишкек шаардык мэриясынын алдында Кыргыз руху деген ансамбльда солисткамын. Андан сырткары Коргоо министрлиги алдында Борбордук армия үйү деген бар. Ошол жакта да солистмин. Демек, мамлекеттин ырчысымын деп койбойм. Чыгармачылык. Ооба, чыгармачылык жаатта эле деген. Жакшы. Баягы элибиздин жакшылыктарында дагы кызмат кыласыз го. Анан жар айтпайсыз. Буга чейин мурун айтчумун. Өзүм атайын жар жаңы сатып алып, арандировка жасатып алып чыкканда күндөрүм болгон да. Анан азыркы учурда бирок эмнегедир мындай өзүмдү бир чоң эже сыяктуу сезип эле ушундай бир сезимдер боло берчү да.
Анан мындай турмуш кургандан кийин, бала чакал болгондон кийин баягы үлгүлүү мындай жеңе болуппу же эже болуппу, апа болуппу мындай айткан жагат магачы. Анан азыркы учурда баш тартып келем көп учурда. Анан себеби кыргызча кийим кийип жар айтыш керек болот. Анан ал кыргызча кийим кийип жар айткандан кийин анын аркасынан өзүңдүн чыгармаларыңды да аткара кетишиң керек болот, жакшылыктарды. Анан менин ырдаган ырларым менен балким кыргызча кийим жарашпай калгандай сезип эле. Ушундай сыяктуу бир өзүмдө бир эме дискомфорт. Бир нерселерим бар да. Ошон үчүн кийин Кудай буйрса турмуш кургандан кийин деп эле коеюнчу дока. Турмуш кургандан кийин Кудай буйрса балким айтабыз. Жеңе катарында. Ооба, мындай статустагы жарашып дегендейчи. Керемет. Дал ушул турмушка чыккандан кийин жар боюнча Алтынай Асанбек кайрылыңыздар деп коесуз. Анан бул кыргыз тилинен башка дагы тилде ырдайсызбы? Орус тилинде, башка тилдерде? Ооба. Мен мурун көп орусча ырдачумун. Тескерисинче бизде мектепте окуп жүргөндө РУ-ТВ деген бар болчу. Мен орус ырчыларынын ырларын ырдап чоңойдум десем болот. Кристина Арбакайте, Алла Пугачева, София Ротару иши кылып, Ани Лорак иши кылып, мындай эмне кайсы ырчы болсо ошонун ырларынын баарын ырдачумун мурун. Анан азыр деле караокеге барганда ошол чыгармаларды ырдап, башка тилде ырдай берем. Анан Кудай буйрса дагы бир сүйүнүчтүү нерсени акырын кыстарма кылып айтып кетпейинби деп койбоймунбу. Эркин Мукашев деген агабыз бар, баарыбыз билебиз. Ошол агабыз кече жакында эле сен ырларыңды уктум, чыгармаларыңды уктум деп жакшы тилектерин айтып, чогурдап көрбөлү деген сунушунда киргизди орус тилинде. Орус тилинде. Кудай буйрса жакында ушул бир жолугушуу кылып, анан балким орус тилинде бир чыгарма аткарып чыгабыз. Ооба, дал ушул берген сурооңдун маңызы ушул болчу да, орус аудиторияга деген мааниге берген. Мен аябай сүйүндүм да, андай сунушту угуп дароо сүйүндүм. Азыркыга чейин батыраак эле жолугуп ырды уксам экен деген нерседе жүрөм. Кудай буйрса ал дагы орундалып калат. Анан эгиз тумарга катыштыңыз, анан Кыргызстандан сырткары эл аралыктагы бир конкурстарга катышуу планыңызда барбы? Менде бир кичине өзүмө ишенбөөчүлүк кичине азыраак. Анан ошол өзүмдөгү кандай десем, ошол нерсени бир алып салгандан кийин балким бир өзүмө ишеним пайда болгондо балким катышуу оюмда бар. Былтыр Казакстанда өтүүчү бир конкурска чакыруу алгам. Бирок убакыт тар болуп калганына байланыштуу. Анан ал ырчы айымдын репертуарында чыгармалардан аткарыш керек экен. Анан жетишпей калдым да. Бирок ошол конкурска катышып көргүм келген. Бирок негизи бир кыялымда бар. Бар, Мен бир сынап көрүү максатында. Ооба, эң негизгиси ушул жерде болсо, ал баягы барып бир ишке арткандан кийин биз адам билбей калабыз го, болуп калды деп мындай эметпечи, бирок ошол нерсе сөзсүз түрдө Кудай буйрса болот деген ишеничтебиз. Анан биздин түз эфирге чыгып суроо берген угармандарга да ушундай билеттерди беребиз деп биз убада кылганбыз. Анан сиздин жардамыңыз менен биз 2 билет ойнотолук. 2 билет бул 4 кишиге чакыруу билет болуп саналат. Анан бизге канча угарман чыкты? Алай районунан чалды, Ош шаарынан чалган дагы бир көрүүчүбүз бар. Анан Даяна деген дагы бир көрүүчүбүз бар. Ооба, анан дагы бир мырза бар. Мырза бар. Атын айтпай келсе керек эле. Ооба, атын айтпай, сырдуу жигит. Сырдуу жигитке берелик. Сырдуу жигит деп каттап коюпбуз. Ушул 4 биздин көрүүчүнүн экөөнү биз билет ыйгарганга даярбыз. Алгач сизде болсун тандоо. Мен азыр эле ойлоп кеттим да, баягы жигиттер чогуу отурушуптур эле, бойдок жигиттер берсекпи деп кайра. Мейли алар жигитчилик кылып сатып деле келсе болот да, концерткечи. Ошон үчүн Алайдан атайын алыстан жазып атса, чалып атса,
Анан бир кичинекей голос уктум да. Даяна, Ошол кызга. Даяна анан биздин Алайдан чалган көрүүчүбүзгө. Сөз түрдө сиздер менен эфирден сырткары байланышабыз. Сонун шоу программасынын бүгүнкү чыгарылышын коздогон Алтынай Асанбекова бүгүн бизде конокто болду. Ооба, кийинки жакшы күндөрдө көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар демекчибиз. Ал эми бүгүнкү сонун шоу программасы дагы өз жыйынтыгына келди. Көрүшкөнчө.